Балбандар күрөшүп кече күнү тандалып чыккан балбандардан 150 күрөшкөн балбандардын арасынан суурулуп чыккан мына ушу бүгүнкү балбандар мына 3-орунга беттешип атышат бүгүнкү күндө. Бүткүл ушу Кыргызстаныбыздан келген балбандардын арасынан бүгүнкү ушу 75 жана 1 упай көк курчан балбанга берилет. Кече күнкү тандалма турдан өткөн балбандардын бүгүнкү беттешин көрүп атасыздар. Финалдык беттештер жана 3-орунга. Балбандардын мына бүгүнкү ушу байланып турган белиндеги курлар жана ошондой эле кийип турган ушу шымдары улуттук борбордон атайын ушу кыргыз күрөшүнө деп тигилген ушундай шымдар менен курлар менен чыгышат мына балбандар. Кыргыз күрөшүнүн Кызыл Курчан балбан, Ысык көлдүк балбан Жайыков Элдос. 2 упай Көк Курчан балбанга 3-0 эсеби менен Көк Курчан балбан алдыда. Üçüncü orunga беттешип аткан балбандардын жеңүүчүсү акчалай сыйлык 5000 сом алат байге. Балбандардын 1 мүнөт убактысы калды. Алдыда Көк Курчан балбан 3-0 эсеби менен келатат. Шаршыналуу уулу Маданбек көчмөндөр оюнунун 2010-жылкы жеңүүчүсү. Жана ошондой эле 2016 дүйнөлүк чемпионаттын күмүш байгесинин ээси. Кызыл Курчан балбан Жайыков Элдос кыргыз күрөшү боюнча спорттун чебери. Эки упай Көк Курчан балбанга даярданып турсун. Биринчи, экинчи орунга 75 кечиресиздер, абсолюттук балбандардын 3-орусуна күрөш жүргүзөбүз. 3-орунга абсолюттук күрөшкө Казакбаев Азамат, Күрүшбек уулу Уларбек даярданып турсун. Сиздер көрүп жаткан бул күрөштүн түрү бабамыздан калган эң бир байыркы спорт түрлөрүнүн бири билесиздер. Мына айтылуу Айкөл Баян Манастан бери айтып келген Кошой атабыздан калган эң бир кооз спорт түрлөрү. Демесе алдыңыздарда 75 салмактык категориядагы мыкты балбандардын 3-орунга болгон күрөштүн жыйынтыгы. Убакыт
6-0 esebi menен таза жеңишке Шаршенаалы уулу Маданбек жетишти. Талас 3-чү ошентип 3-чү орунду ээледи. Уткан балбан акчалай сыйлык 20 миң сом. Экинчисине 10 миң сом. Упай жок. Ортодогу калыс Токталиев Самат улуттук даражадагы калыс. Биринчи, экинчи орунга 75 салмактагы балбандар беттешип атат. Кызыл Курчан балбан Зиян Садыбеков Зиямидин, кыргыз күрөшүнүн спорттун чебери, көчмөндөр оюндарынын 2016 жеңүүчүсү жана ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттын күмүш медалинин ээси Сулайманов Майрамбек Ысыккөл Көк Курчан балбан спорттун чебери 1 упай Кызыл Курчан балбанга. Бул күрөштөн кийин даярданып турсун оор салмактагы балбандар. Автауна Башбайге, Куралов Тилек жана Чалапаев Чыңгыз. Оор салмактагы балбандар күрөшөт булардан кийин. 1 упай Кызыл Курчан балбанга. Кечеги үстүбүздө өткөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук программасына ошол биз көрүп жаткан кыргыз күрөшү кирген. Эки балбан тең мына ошол беттештерде эң бир жакшы жыйынтыктарын көрсөтүшкөн эмесе, мына бүгүн болсо 3-чү орунга күрөшүп жаткан учуру. Кызыл Курчан балбанга 2 упай. Төртнөл эсеби менен Кызыл Курчан балбан алдыда. Эгерде бир балбан 8-0 менен ута турган болсо, анда дароо утушка жеңиш болот. 8-0 эсеби менен таза жеңишке ээ болот. 30 секунда убакыты калды балбандардын. Алдыда Кызыл Курчан балбан. Жыйырма секунд убакыт калды. Эки упай Көк Курчан балбанга. Otuz sekunda vakitler var. Balbanlar 5-4 güreş atasınlar. 5-4. Kaç 15 sekunda vakitler kaldı balbanlar. Kızıl Kурчан балбан 4-2 esebinden aldı da.
Uakıt. Ошентип бүгүнкү 75 салмактагы чемпиондук наамды алган Садыбеков Зиямидин талас 30 000 сомдун ээси, байгеси 30 000 сом. Сулайманов Майрамбек Ысыккөл экинчи орундун ээси 10 000 сом. Алгаш болуп 75 килограммдык салмактык категорияда күрөшкөн балбандар 3-чү орунду ээлеген Шаршиналы оолу Мадаминбек, экинчи орунду Сулайманов Майрамбек жана 1-чи орундун ээси балбан Садыбеков Зиямидинди чакырабыз. Аларды сыйлоо үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Разаков Жеңиш Парпиевич чакырылат. Кол чабыңыздар болсун балбандарга. Baş bayge Автоуна. Экинчи орунга 20 000 сом. Үчүнчү орунга 10 000 сом. Оор салмактагы балбандардын байгеси. Baş bayge Автомашина. Биринчини утуп кеткен балбан Автоунанын ээси болот бүгүнкү күнү. Баарыбыз көп болуп турабыз. Эки балбандын тең агайы мына ушундай жакшынакай даражага жеткирген Акматов Батырбек агайыбыз дагы ушуларга мына күбө болуп кол чаап коюңуздар. Мына эки балбандын агайысы. Манас миңдин жеңүүчүсү, спорттун отличниги Батырбек агайыбызга кол чабуулар. Өзүңүздөр билгендей 2016 жылкы ушу көчмөндөр оюндарында кыргыз күрөшү боюнча биздин Кыргыз Республикасынын курама командасындагы балбандарыбыз 7 алтын медальды багынткан. Балбандарда упай жок. Эки балбан тең бири-бирин жакшы билет, күрөштүргөн балбандар. Бир упай кызыл кыргызча балбанга. Ошондой ушул курама команда Кыргыз Республикасынын башкы жетекчиси, башкы калсы Атабеков Майрамбек агайыбыз кол чабуулар менен мына ушу улуттук борбордун ушу кыргыз күрөштү өнүктүрүү чоң ушундай салымы мына биздин агайыбыз дагы ушакта мына көрмөнү көрүп отурат. Бир упай көк курчан балбанга. Balbandardын 1 мүнөт убактысы калды. 1-1 эсеп.
Уткан балбан машинанын ээси болот. Баш байге автоунаа. Bir esebine geltat balbanlar. Otuz sekunda vakti kaldı. Balbanlar bir esebine geltat balbanlar. Teң çıkış yok. Bir upay Gökkurçan balbanға. Esep 2-1. Gökkurçan balban aldına geldi. 15 sekunda vaktыңар kaldı balbanlar. Жеңүүчү машинанын ээси болот бүгүнкү автоунаа. Баш байге. Уақыт кол чабуулар менен бүгүнкү ушу жеңүүчү болуп оор салмакта автоунаанын ээси болгон Куралов Тилеке кол чабуулар дүркүрөгөн. Ошондой эле экинчи орунду ээлеген Чалапаев Чыңгыз. Абсолюттук салмактык категориядагы балбандарды чакырабыз. 3-чү орундун ээси Күрүчбек Уулу Уларбек. 2-чү орундун ээси Чалабаев Чыңгыз. Жана 1-чү орундун ээси Куралов Тирек мырзалар. Сыйлыктарды тапшыруу үчүн биз Кыргыз Республикасынын өкмөттүк карашы жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Аманкулов Канат Маратовичти чакырабыз. Сыйлык кут болсун дейбиз. 3-чү орунду ээлеген балбан 25 000 сомдук сыйлык менен бааланат. Куралов Тирек абсолюттук салмактык категориядагы кыргыз күрөшү боюнча алтын медалды тагынып, бүгүнкү белдештердин жеңүүчүсү болуп аталды.